Кумтара Пресинг компания жабык акционердик коому тоолук алтын кенин өздөштүрүү жана жаңгар таянтын чалгындоо иштерин улантууда. Бул максаттар үчүн эң башкы инфраструктуралык шарттарды түзүүгө олуттуу аракеттер көрүлүүдө. Жакында эле Кайчы дарыясынан өтүүчү көпүрөнүн курулуш иштери башталды. Бул көпүрө биздин рудник тоолук жаңгарт менен үч кошконду кошо турган көпүрө. Буга чейин көпүрө болгон эмес. Өдөрөк жактан кечүү бар болчу, ошол жерден өтчүбүз. Көп кыйналчубуз, ушу машиналар ушу суу киргенде өтө албай калып. Ошонун себебинен ушу проект жасалып, ошонун негизинде азыр ушул көпүрө салынып атат. Узуну 20 метр 25 сантиметр, туурасы 6 метр 30 сантиметр. Бул фундамент опора шкафной стенкага чейин коюлат. Андан кийин бизде Кумтөрдө сборно-разборный мост бар. Фермер менен жасалган набалтак. Ошол келет, ошонун үстүнө чогултабыз. Көпүрөнүн курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Учурда баардык керектүү шаймандар, курулуш материалдары жетиштүү. Иш башталганы 1 ай болуп калды, 25 күн, 30 күн болуп калды. Иш жакшы жүрүп атат, Кудай буйрса. Бардыгы эле жетиштүү, материалдарыбыз сапаттуу, техникаларыбыз бардыгы эле жетиштүү, балдарыбыз толук. Тоолук алтын кени жана жаңгар таянты Какшал тоо кыркаларынын чыгыш тарабында деңиз деңгээлинен 3600–3900 метр бийиктикте жайгашкан. Шаркыраган дарыялардан тышкары кенге баруучу жолдор бийик аскалуу, таштуу жана тик капталдар аркылуу өтөт. Учурда үч кошкон тоолук кыштагынан тоолук кенине чейинки 34 чакырым технологиялык жолдун курулушу боюнча долбоор жасалууда. Буюрса бүгүн келдик, эми иштерди баштайбыз. Жол татаал экен. Мындай жолдордун көбүн изилдегенбиз. Кудайга шүгүр, ошого жараша изилдеп беребиз. Бул инфраструктуралык долбоорлор тоолук жана жаңгар кендерин ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн өтө маанилүү. Мындан тышкары кенди карай электр чубалгыларын тартып барууга, жумушчулар лагерин салууга, алтын ылгоочу фабриканын курулуш иштерин баштоого даярдыктар көрүлүүдө.